Кулаптагы эң арзан конфеттерди тойго коет да. Ооба. Ошону биз алып келип туруп эң аялуу болгон катмарыбыз балдарга жетирип атабыз да. Ал конфеттер пальманын майынан жасалат. Пальманын майы үчкө бөлүнөт. Бирөөсү дариликке, бирөөсү болсо ичкени, анан баягы кара деп коет. Ошол пальма дарагынын эскирип калгандан кийинки баягы даракты сыккандан кийин технический май чыгат. Ал майды баягы кораблестроенияда, металлургияда металдар неме болуп кетпесин, заңдап кетпесин деп ошого иштете турган майды, эң арзан май. 1 литри даже 30 цент турбаган майды ошону мен алып келип туруп азыр Өзбекстандагы мындай немелерин карагыла, покупкаларын. Россия эң көп алат, Украина эң көп алат, Белоруссия алат. Мына Кыргызстандагы алып келип иштетип атат азыр ошо пальманын майын, и Өзбекстандагы алып атат. Ошон үчүн туугандарым, мына азыр бизге келип аткан конфеттердин натуралдуулугунда эч кандай кепилдик жок. Балдарга алып бербегиле, ондан көрөктө балдарга өрүк как жедиргиле, кайнолук как жедиргиле, алма как жедиргиле. Анан балдарыбызга көбүрөөк жаңгак бергиле. Түшүнүңүздөрбү? Бир киши, мисалы үчүн бир күндө бир эле жаңгак жей турган болсо, ошол эмне денесиндеги раковый клетканы ойготпой турган бир свойствосу бар экен да. Бадам канча дары. Биз мындайбыз да, кыргыздар эң натуралдуу нерсени баягында асалды сатабыз, экспортко чыгарабыз, сары майды сатабыз, сүрсүгөн сонун эттерди сатабыз, бар жокту сатабыз. Экстра класс деп арабтар бизден бу болбойт деп атып, тандап жүрүп, шырбас козуларды союп ошака жөнөтөбүз да, өзүбүз болсо эмне карган уйдун этин жейбиз. Карган уйду союп жейбиз. Ошонан жок болду. Карган койдун этин жейбиз өзүбүз. Карган. Анан кийин эмне? Жалаң ошол Россиядан келген Рама деген май жейбиз. О Рамадагы май, ошактан келген бардык ошол торт, творог, сворог, ошол Россиядан келгендердин бардыгы пальманын майынан жасалат. Ишенбесеңиздер, бир эме бар. Российский журналист бар. Ошонун передачасын бир көргүлө, биз эмне жеп атканыбыздан кийин билебиз да. Мына азыркы биздин мына дастарконубузда турган жашылча жемиштердин көбү башка мамлекеттерден келет. Ал жерде мындай биринчи өзүнө потребленияга органика жасатат, экинчи мисалы үчүн кедей кембагалдарга деп туруп минералдык жасатат, анан кийин үчүнчүсү эң эмеси жалаң баягындай ГМО аралашкан уруктардан ГМО аралашкан ушундай геномодифицированный эмелерден жасалган продукцияны анан кийин сатыкка чыгарат экен да. Биз болсо ошону алып жеп атабыз. Эмне үчүн кыргыз ооруп атат, билесиздерби? Кыргыз суудан ооруган жок, абадан ооруган жок, топурактан ооруган жок. Кыргыз ооруганы бул агрохимиядан ооруп атабыз. Жыл сайын 50 миңден оорулуу киши бизге кошулуп атат. Рак менен ооруп калып атат. Биздин мынабы мурда бирөө рак менен ооруп атат десе, бизде да чума келгендей корчу элек. Азыр болсо рак менен ооруган кишилер менен аралашып эле басып калдык да. Жаш балдар ооруп атат. Ооба да, ушулардын бардыгын биздин мамлекетибиз эмес, эл өзү ошону аттарга айтыш керек. Эл эмне? Мурда айтты эле го, баягы оозуңа келгенди оттоп, мурдуңа келген жыттай бересиңби деп. Ал мына оозубузда мына ошол мына 8ге 3 болгон жерден эмне кирип кетип атат, ошону контроль кыла албай атабыз да. Анан кийин эле карасаңыздар эле эмне үчүн биз мына экономикабыз эмне үчүн көтөрүлбөй атат? Себеби дегенде биз в еде неразборчивыйбыз. Жеп аткан тамактарыбызда биз мындай ылгабай жеп атабыз да. Туугандар, ошон үчүн силерден сураныбыз, каерге барсаңыздар өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан мына эмне өзүбүздүн өндүрүштөн чыкса ошону тандап алгыла да, анан кийин ошол жөнүндө жазгыла. Эмнеси жакпай атат, эмнеси жагып атат, кандай кылыш керек, мындай кылыш керек. Анан балдарга эч качан мына фанта, кола, спрайт, пепси ичирбегиле туугандар. Бул ашказанды разрушать этет. Эң жакшы бул легенда ичсин балдарыбыз. Өзүбүздүн мынабы адигине суусун ичсин балдарыбыз. Өзүбүздүн мынабы байтиктин суусун ичсин. Жалаң өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан товарларга биз көңүл бөлүшүбүз керек да, ошону балдарга да айтыш керек. Бар, неме кыл, мына өзүбүздүн Белая реканыкын алып келген. Бак туруп балам. Белая реканыкы халал экен, таза экен. Сүтү да жакшы экен, сметанасы жакшы экен. Ошол эле акчага келет. Бирок ошону балдарга порядок кылып коюш керек. Анан мына май деп эле бирдемелерди алып келе бербегиле. Таластын майын жегиле. Таластын майы бул чисто натуральный май да. Талас